Ой, ой, дишим, ой, дишим. Ой, дишим. Эмне катуу ооруп атабы? Бирок докторго баруудан коркуп атам. Коркпой эле кой, оорубайт деле. Мага эч нерсе кылган жок. Эмне, сен тиштериң жууган жокпу? Жок, меникин карап Азамат деп мактап кое берди. Эмне сенин тиштериң оорубайбы? Жок. Такыр оорубайбы? Жок, такыр оорубайт. Мен деген тиштеримди дайыма жууйм да. Апам, атам, анан да доктор айтпадыбы? Эгер тиштериңди жууп турсаң, сенин тиштериңчи аппак болуп такыр оорубайт экен. А сенчи жуйсуңбу? Кээде. Мына көрдүңбү? Тиштериңди күндө 2 жолу жуубаган үчүн сенин тиштериңе курт түшүп ооруп жатат. Сен деген тиш докторго жылына 2 жолу барып турушуң керек да. Барып турсаң, ал карап турат. Эгер кариес пайда болсо, аны тазалап турат. Кариес? Ал эмне? Ой, сен эч нерсе билбей турбайсыңбы? Мына карасаң, менин бир да тишимди курт жеген эмес. Кариес деген тиштердин оорусу. Мына көрдүңбү? Жеген тамактардын калдыктары тиштериң арасында чогулуп калат. Кариес ошол жерде пайда болот. Тамактын калдыктары ар кандай микробтун көбөйүшүнө эң жакшы жер. Анан ошол микробтор сенин тиштериңди жей баштайт. Алар деген сенин тиштериңдин тышкы катмарын, эмальды бузаттагы тешиктерди пайда кылат. Сен деген тиштериңди жуубагандыктан, таттууну, конфетти, шекерди көп жегендиктен, көп таттуу суусундуктарды, кола, фанта, лимонад ичкендиктен пайда болот. Түшүндүңбү? Ананчы фтор аз болсо кариес пайда болот. Фтор деген эмне? Фтор деген сенин тиштериңде эң керектүү зат. Мына карасаң, сенин тишиңдин тышкы катмары эмальдан турат. Эгер фтор аз болсо, тиштериң тышы жумшак болуп, бат эле бузулат. Анткени сенин шилекейиңде кислота болот. Фтор жок, ошол кислотага тиштериң туруштук бере албай калат. А микробтор кантип өсөт? Мына карасаң, сен тамак жегенден кийин тамак аштын калдыктары тиштериң арасында чогулуп калат. Анан кийин өңөрдү пайда кылат. Ошол өңөрдө микробтор оңой эле көбөйүшөт. Бул микробтор акырындан тиштериңди бузуп, тешиктерди пайда кылат. Көрдүңбү? Анан кариес пайда болот. А кариестен айыктырса болобу? Болот. Тиш доктор кариестен тазалайт. Тишиңдеги тешиктерди пломба менен бүтөп коет. Азыр тиш доктор сенин тиштериңди ошентип дарылайт. Аябай ооруйбу? Кичине эле ооруйт. Сен тиштериңди көптөн бери жууп элексиң да, кариес өтө эле чоңоюп кетти окшойт. А меники болсо кариес жок экен. Сен тишиңди күндө 20 жолу жуусаң керек э? Жок, анча жууп эмне кыласың? Бирок мен күндө 2 жолу жууйм. Эртең менен тамактан кийин, анан кечинде жатаардын алдында. А эмнеге 2 жолу? 1 жолу жетпейби? Жок, жетпейт. Тиштериң таза болуп туруш керек да. Анан да тиштериңди жууганда жок дегенде 3 мүнөттөн кем эмес жууп жүр. Макулбу? Биз деле кээде бөөмөккө сам менен жууп турабыз. Ой, силер даана турбайсыңарбы? Ошондой да болмок беле. Тиштериңди бир гана тиш пастасы менен жуушуң керек. Тиш паста фтор менен болушу керек. Упаковкасын карасаң, фтор бар экен же жок экенин билесиң. Ананчы, сен деген тиш пастаны көп эмес, бурчак менен эле тең сыгып алып жуусаң болот. Ошондо паста көпкө чейин жетет. Бат-баттан алып жүрбөйсүңөр. Тишиңди жуугандан кийин оозуңду бир эле жолу чайка. Анткени фтор тиштериңде көпкө чейин калышы керек. А сен тиштериңди кантип жуйсуң? Бул эң оңой да. Сен тиштериңди өйдөдөн ылдыйды көздөй шыпыргыдай кылып жуушуң керек. Тиштериңдин түбүнөн учуна чейин, ичинен да, тышынан дагы. Щотканы тиш этин көздөй багыттап, айлантып жуушуң керек. Тиштериңдин үстүн болсо щотканын туурасынан кармап, ары-бери бат-баттан жуугун. Тиштериңди жок дегенде 3 мүнөттөн кем эмес убакыт жуушуң керек. Эми билдим. Азыр үйгө барар мен тиштеримди жуасам. А сен өзүңдүн щоткаң барбы? Жок, атамдыкы менен эле жууп коем. Ай, андай болмок беле. Ар бир кишинин өзүнүн щоткасы болушу керек. Мисалы, менин апамдын щоткасы сары, атамдыкы жашыл, байкемдики көк, а меники болсо кызыл. Анан да щоткалар өтө катуу эмес, жасалма кылдан болушу керек. А кылдардын учтары учтуу эмес, жумуру болушу керек. Эгерде сенин щоткаң эскирип, кылдары кыйшык-мыйшык болуп калса, сөзсүз алмаштыр. Түшүндүңбү? Сөзсүз алмаштыр. Антпесең тиштердин этин оорутуп аласың, анан ыйлайсың. Биздин үйдө бүт щоткалар эскирип кеткен да. Мамама айтайын, бүгүн жаңы щотка ала келсең, кандай щотка алыш керек?
Базарда эки щетканы сатат. Сапаты начар жана жакшы. Жакшы щеткалар кымбатыраак, арзандар болсо анча эмес. Алардын кылдары өтө эле катуу, тиштериңди талкалап коюшу мүмкүн. Сапаты начар щеткалар бат эле өзүнүн формасын жоготуп, тез эле бүрүшүп калышат. Мен баарын түшүндүм. Азыр үйгө барар мен бөөмө үйрөтпөсөм. Азамат, мага да байкем баарын үйрөткөн да. Азыр мен сага бүт баарын кайталап берейин. Тишиңди күндө 2 жолу жууп турушуң керек. Эртең менен, анан кечинде жатардын алдында. Ами, унутуп калган турбайбы? Жүрү батан түшөсүз. Батан, жүрү түшөсүз. Жүрү. Мен айтпадым беле? Тишиң ооруйт. Эмнеге 2 жолу жууш керек? Анткени мен тамак аштадымчы, калдыктар тиштердин арасына калып калат да, ошактагы микробтор сенин тишиңди жей баштайт. Анан ошондуктан кариес пайда болот. Анан дегенчи, фтору бар гана пастасы менен тишиңди жуушуң керек. Бул фтору жок паста экен. Эми фтору менен алып келиңиз, Ананчы өзүңдүн гана щеткаң болуш керек. Если анынчы кыллары эскирип кыйшык-мыйшык болуп калсачы, аны дароо ыргытышың керек. Мен айтпадым беле? Өзүң дагы щеткаң болуш керек. Бар апама сура. Апа, щеткач. Мен сага сонун щетка алып келбедимби, карачы. Ушу менен жуу, Пастанычы кичине сыгышың керек. Мынча эле. Ананчы тиштериң мыйчышың керек. Анан жыл сайынчы доктурга 2 жолу барышың керек. Анан тиштериңде жыртыктар болсочу, аны азыр эле оорутпай, акырындан эле пома менен бекитип коет. Көрдүңбү? Мынча шашкан. Бажу. Эгер мен тиштерим күндө жууп турсам, тиштерим такыр оорубайбы? Ооба да, такыр оорубайт. Ананчы сен тиштериңди дайыма жууп турсаң, сен тиштериңчи кинодогу артисттердикиндей, ырчылардыкындай аппак болуп турат. Күлгөнүң да жакшы болот. Азыр карачы, сеники анча деле эмес. Заточи, мен ырчыларды бийлегени билем. Койчу. Чын, мына ишенбесең. Mulungani mulandi hafanana hambana kukanela shalalala mulungani mulandi hafanana hambana kukanela shalalala wenana mina hafanana hambana kukanela shalalala wenana mina hafanana hambana kukanela shalalala Курчет тишине ошончон жууш керек. Жуубаса анда тишиң курчет, анан күлө албай көпчүлүктүн арасында уят болуп отурасың. Тишиң саргайып кетет, анан көпчүлүктөр ыр айтып атканда бүт барды. Тиштериң күлгөндө атайын тиштериң эме ушундай жакшы көрүнөт. Эгерде тишиң түшүп калса, сен сүйлөй албай уят болосуң. Тишти таза болуш үчүн жууш керек, курт жебеш үчүн жууш керек. Тишти 2 мал жууш керек. Кечинде анан эртең менен. Дагы кыздар менен таанышыш үчүн жууш керек. Тишти жумайынча адамдар сулуу көрсөтпөй калат. Тиштер апапак болушканда кыздарга жагып каласың. Өзүбүздүн тиштегибиз таза болуп турса, өзүбүздүн ден соолугубузга пайда. Тиши сактын, дени сак дегендей. Сасыбаш үчүн, саргайып кетпеш үчүн, кирдебеш үчүн. Тишиңди жууп жүрсөң, курт жебей, жулдурбайсың.
тишти жууш керек. Тишти эгерде жубасаң, тиштериңе көп курттар түшүп кетет. Курттар адамдар күлгөндө уят болот, курттарын көргөндө. Тишти ооз сасыбаш үчүн, саргайып кетпеш үчүн, өзүңдүн келечегиңе жакшы болот. Адамдардын арасында сүйлөгөндө өзүң жаман жыттанбаш үчүн. Жумуштарга тапшырганда тишиң сасыбай жакшы турат. Эгерде тишиң түптөз аппак болсо, артыңдан кыздар чуркайт. Классташтарың шылдыңдабаш үчүн, кээерки кесиптен, коноктон сасыбаш үчүн. Сасы жаныңдагы бар сени жаман сезишет, өзүң да өзүң жаман сезесиң. Киши менен сүйлөшкөндө биринчи убакта тишиң карайсың. Тиши кара же мындай жакшы эмес болсо, аны менен сүйлөшкүң да келбейт. Тишиң жуусаң, тиш доктурга тишиң жуудурбайсың. Дагы